Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууганым. Ал-мару ала дини халили. Фальянзур ахадукум ман юхалил. Ар бир адам досунун дининде болот. Кимди дос тутканыңарды жакшы карагыла. Балдарыңар ким менен достошуп жатат? Ким менен кечелер чыгып кетип атат? Ким менен саякатка барып атат? Ким менен отуруп атат? Өзүңүз эле эмес, балдарыңыз да атың өчкүр арак ичкендерге шерик болбосун. Кыргыздын макалы бар. Шеригиң ала карга болсо, жегениң кечиресиңер бок болот дейт. Кимди шерик кылууңду да. Бизде айтат, досуң ким экенин айткын, кимдигиңди айтайын дейт. Керек болсо, атың өчкүр аракка кул болгон инсан менен достошпо деген сөз. Алыс бол. Куран фажтанибу деген сөз. Сактан, алыс бол деген сөз. Колуңа да кармаба, ичпе, жаныга отурба, ичпе дегенден да жогорураак. Фажтанибу. Сактан кыла деген сөз. Балдарыңарды илим, ибадат, дават, үгүт насаат болгон чогулуштарга жөнөтүүгө, ошондой инсандар менен жүрүүгө дайым үндөгүлө аракет кылгыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ла янтиqu анил хава ин хуа илля вахюн юха. Пайгамбар өзүнүн нафсыдан сүйлөбөйт. Алланын вахиси менен сүйлөгөн пайгамбар арак жөнүндө мындай дейт: иннаха даун ва лайса бидаваин. Бул дарт, бул дава эмес дейт. Арак бул дарт дейт, оору дейт. Бул шифа болбойт дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менин үммөтүмө Аллах Раббым ислам диним пайгамбарым Мухаммад деп имандуу инсанга Аллах Таала бул арам нерседе шифа бербейт. Пайгамбар арак деп не дептир? Иннаха даун ва лайса бидаваин. Бул дарт. Бүгүн канчалык менин мекендештерим, менин жердештерим ушул дартка чалыгып, бул дарттан кутула албастан атың өчкүр аракка, бутулкага кул болуп, үй бүлөсүн жоготуп жүргөндөр бар. Хадистин мааниси арак дава эмес экен, не экен? Дарт экен бул. Оору экен.